Өлкөдө алгачкы жолу 3D эндоскопиялык аппараты менен операция жасалды. 64 жаштагы Анарбек Дөтов мындай аппарат менен операция боло турган экинчи бейтап. Ал 7 ай мурун тамак иче албай кекиртегинен эч нерсе өтпөй калган. Дарыгерлер бейтаптын кызыл өңгөчүнүн 2 жеринде шишикти аныкташкан. Бул аралыкта 8-9 салмакка арыктаган. Ал бардык анализдерин тапшырып, операцияга кирүү алдында турат. Кичинекей мындай нан жетсе менен могу жерге такалып калчу. Анан туруп эле анан кайра экинчи жакка кетет. Көрсөм о жерде эми жара бар экен язва. Тамак ичпей деди 6-дан баштап. Эмелерин бүтүп жасады. Капельницаны койду түндө 1 саатта койду. Эртең менен таң атпай 6-да койду. Ийне сайды. Ошо тамак ичпей деген азыр буйруса 1-2 саат калды эми. Могул кызыл өңгөчтү алабыз полностью мына мояктан баштап, могу жерден баштап тети кекиртекке чейин алынат, үстүгө чейин. Бул операцияда бейтаптын кызыл өңгөчү толук алынып, ага ашказандан жаңы кызыл өңгөч жасалат. Ал үчүн өпкө жактан 3, ич жагынан аппараттын түтүкчөсү менен майда 4 тешик тешилди. Мурда мындай операцияга 11 саат убакыт кетсе, азыр эң көп 5 саатка созулат. Буга чейин негизи эле HD, Full HD оборудование менен эндоскопиялык оборудование менен колдонуп келчү элек, бирок азыркы учурда ошо 3D стойканы колдонуп биринчи жолу жасап атабыз. 3D стойкада момчалык экрандагыдай ар бир майда кан тамыры көрүнбөйт да. Операция монитордон карап жасалат. Анткени ар бир органдын кан тамырлары так жана даана көрүнүп турат. Бул эндоскопиялык аппараттын өзгөчөлүгү дарыгер көз айнектин жардамы менен 10 эсе жакшы көрүүсүндө. Органды кошуп жатканда кан тамырлардын биригүүсү да даана көрүнөт. Хирургдардын ишин жеңилдетип, камера жана жарык булагынан турган түтүкчөнүн жардамы менен ишке ашырылат. Бул негизи 3D аппараттын аябай көптөгөн мүмкүнчүлүктөрү бар. Себеби кан тамыр аркылуу атайын препарат куйсак, ошол бездеги метастаздар барбы экенин да көрсөк болот. Анан ошол эле жана эки органды кошуп атканда дагы ошондо кандын жүгүрүшү дагы барбы же жокпу, ошону да билсек болот. Ошол себептен бул аппараттын мындай мүмкүнчүлүктөрү аябай көп да негизи. Мындай аппарат менен жасалган операцияда классикалык хирургияга салыштырмалуу бейтаптан кан көп кетпейт. Тери кичине эле кесилип, бейтап эртеси эле басып тез сакаят. 4-5 күн ичинде ооруканадан чыгарылат. Кызыл өңгөчтүн шишиги боюнча операцияны бүттүк. Операция өзү негизи 4,5 саат созулду. Эми бул операциядан кийин бейтап мисалы уже кечинде эле өзү калыбына келип, анан туруп уже басып баштайт да. Себеби чоң разрез кылып жасалган операциялардан кыйналып, 1 күн реанимацияда жатып, ушинтип жүрчү эле. Бирок бул операциядан кийин 1-2 саатка эле реанимацияга жатып, анан өз калыбына келип, палатага которулат да. Кандай кызыл өңгөч боло турган болсо, ошондой кылып эле кайра кошуп беребиз бейтапка. Кошулду да. Негизи эле эми ошол залалдуу шишиктин эң алдыңкы мисалы 1-чи стадиясында билинип калган үчүн бул оорунун мындай толугу жеңиши мындай көп да. Өлкөдө 3 жыл аралыгында кызыл өңгөчкө лапароскопия аппараты менен 78 операция жасалган. Ал эми 3D эндоскопиялык аппараты менен жасалган операциянын баасы 250 000 сом турат. Ал эми кошуна өлкөлөрдө 5 000 доллардан башталат. Россияда 1 миллион 100 000 рубль турса, Түркияда 24 000 доллар. Жаңы аппарат бейтаптарды дарылоо үчүн жакшы мүмкүнчүлүктөргө жол ачып, ата мекендик медицинанын өсүп жаткан деңгээлин тастыктайт. Мына бул трахея жана өпкөгө түтүкчө. Иния Тергешева, Руслан Бараненко, ЛТР Бишкек. Бул жана хрящтан болот.